Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. 9 класс кыргыз адабияты мугалим Бердалиева Света Ташпаевна. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы балдар Өскөн Даникеевдин кыздын сыры. Сабактын максаты окуучулар кыздын сыры туурасында маалымат алышат. Наристе таза сүйүүнү, алгач махабатына жетпей калган муңдуу сырды бөлүшө алышат. Окуучулар адамгерчиликке, жоопкерчиликке, боорукерчиликке тарбиялана алышат. Өскөн Даникеев кыздын сыры. Өскөн Даникеев 1934 жылы 21 декабрда туулган. Өскөн Даникеев Сокулук районунун Чоңдер айылында 1934 жылдын 21 декабрында туулган. 1948-1951 жылдары Борборустагы номер 5 Кыргыз орто мектеп интернатында тарбияланып, 1951 жылы Москвадагы Тоокен институтуна кабыл алынган. 1956-1962 жылдары өз кесиби боюнча республикабыздын кендеринде Кыргыз СССР эл чарба советинде жетектөөчү инженер болуп иштеген. Ал эми 1962 жылдан 1975 жылдары Фрунзе политехникалык институтунда алгач катардагы окутуучу, кийин кафедранын доценти болуп иштеген. Билим берүү тармагында биринчи болуп кыргыз тилинде сызма геометрия окуу китебин жазган. Ошондой эле инженердик графика боюнча орусча, кыргызча терминологиялык сөздүгүн 1974 жылы түзгөн. Өскөн Даникеев Москвадагы СССР Жазуучулар союзунун алдындагы Максим Горький атындагы Адабият институтунун жогорку адабий курсун аяктап 1977 жылдары. Адегенде Алато журналынын проза бөлүмүн жетектеп, андан соң Жазуучулар уюмунун адабий кеңешчиси катары кызмат өтөйт. 1984 жылы Кыргызстан Жазуучулар союзунун катчысы болуп шайланган. Өскөн Даникеевдин Бакир баяны 1961 жылы жарыяланган. Кийин Кыздын сыры аттуу повести жарык көрүп, орус, француз жана башка тилдерге которулуп, көркөм фильм тартылган. Автордун Көкөй кести романы үчүн 1986 жылы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлык ыйгарылган. Жазуучу Достоевскийдин жана башка көптөгөн авторлордун чыгармаларын которуп, алардын драмалык чыгармалары облустук, республикалык театрларда коюлган. Өскөн Даникеев СССР Жазуучулар союзунун адабий фонд башкармалыгынын Кыргыз Республикасынын шайлоолор боюнча борбордук комиссиясынын, ошондой эле республикалык, эл аралык бир катар уюмдардын мүчөсү болгон. 1984 жылдан бери Кыргызстан Тынчтык фондусунун төрагасы, Кыргыз Совет энциклопедиясынын техникалык редакциясынын мүчөсү болгон. Эл ортосундагы ынтымак, бейпилдикти сактоо, бекемдөө жаатындагы Тынчтык фондусу менен эл аралык Тынчтык фондулар ассоциациясынын алтын медалдары менен сыйланган. Эл агартуунун жана СССР куралдуу күчтөрүнүн маданий жактан тейлөө отличниги Исхак Разаков атындагы Кыргыз техникалык университетинин жана Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин ардактуу профессору болгон. 3-чү даражадагы Манас, Ардак белгиси, ордендери, медалдары, Кыргыз СССР Жогорку Советинин ардак грамоталары менен сыйланган.
1991-жылы Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, 2003-жылы Бишкек шаарынын ардактуу жараны деген наамдар берилген. Өскөн Даникеев кыргыз эл жазуучусу, 1956-жылы Москвадагы Тоокен институтун бүтүргөн. Даникеевдин чыгармачылыгынын башаты 60-жылдарга таандык. Эң алгачкы аңгемеси Бакир адабий коомчулук тарабынан жылуу кабыл алынып, жазуучунун жүзүн элге тааныткан чыгармасы «Кыздын сыры» повести. Чыгармада кенчилер турмушу сүрөттөлгөн. Повесттин башкы каарманы Жамал. Автор бул чыгармасында таекесинин колунда жүрүп, бойго жетип, инженер-геологдук кесипке ээ болуп, институтту бүтүрүп чыкканга чейин Жамалдын бүтүндөй өмүр жолун, ошо оош кыйыштуу тагдыр таржымалын психологиялык чеберчиликте чечмелеп бере алган. Кыздын сыры повести боюнча балдар төмөндөгүдөй суроолорду беребиз. Эң биринчи Кыздын сыры повестинен кыскача маалыматты угуп отурганда төмөндөгү 5 суроону камтып, ошолорго жооп алып отурабыз. Эң биринчи, чыгарманын башкы каарманы ким? Ким болгону туурасында. Жана Жамал менен Азим кандай шартта жолугушат? Алар кимдер? Азимдин Жамалга алгачкы жардамы кандай болгон? Жамалдын өгөй энесинин аты ким болгон? Жана чыгармадагы окуя кайсы адистер туурасында болгонуна көңүл бөлүп, маани берип, түшүнүп отурабыз. Андан эмесе Өскөн Даникеевдин Кыздын сыры чыгармасы.
Kыздын сыры. Мына балдар, биз бүгүнкү сабагыбызда Өскөн Кыздын сыры чыгармасы туурасында кыскача маалымат ала алдык. Балдар, Кыздын сыры чыгармасы туурасында башында мен 5 суроо бердим. Мына ушул 5 суроого силер толук жоопторду берүүгө аракет кылгыла. Жана чыгарманын башкы каарманы ким экени туурасында эмне кылабыз? Маалыматтарды толук жыйнайбыз. Андан тышкары чыныгы махабатка жетүү же ушул чыгармадан силер каалаган темада өзүңөргө жаккан теманы коюп дил баяндарды жазабыз. Өскөн Даникеевдин өмүрү чыгармачылык жолу туурасында дептерибизге конспекттелеп жазып чыгабыз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла балдар.